Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Hoş geldiniz. Kur'an suygan kutman bir tuğanım. Allah'ıma şükürler makbular bolsun. Süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üy bilösüne, sahabalarına Allah'ımdın salam salavatları, yana esepsiz salam dualar bolsun. Amin. Aşında ilahların yolun joldoğun kiyinki jalpı Müslümanlarga Allah'ım geçirimi, tınçlığı, merim, rayım berekesi bolsun. Elhamdülillah. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Cezallahu ana Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem bima huve ahluhu. Kur'an kasiyetleri degen kitaptan inşallah bugün ulantağız sabagыбызды Kur'andın bağlılığı jana tajılуу ata-eneler деген temalardan okup inşallah sabak alabız. Ыйык Kur'anды түшүнүү, анын улуулугун, касиеттерин жана андан келе турган чексиз жакшылыктарды, соопторду билүү ар бир мусулман үчүн өтө маанилүү. Иншаллах ошон үчүн аалымдарыбыз айткандай, биздин ар бирибизди ойго салган нерсе ушул көптөгөн адамдардын терең ой жүгүртүүдөн алсыз жана динден кабарсыз жүргөнү, алар дүйнөдөн алыстап, акыретке жакындаганын, өлүм жакын, жол узак, даярдык жетишсиз экендигин билишпейт. Алла үчүн алган илим жана аткарылган жакшы иштерден башка эч нерсе кабыл алынбастыгын, тоскоолдуктары көп, жол башчысыз сапар тарта турган акырет жашоосу алдыларында күтүп турганынан бейкапар деп айтылгандыктан, демек бул жолдун жол башчылары пайгамбарлардын мураскорлору болгон чыныгы аалымдарыбыздан, ушундай алардын жолун улаган уламалардан алхамдулиллах баарыбыздан Аллах ыраазы болуп өзү ыраазы кылып, эки дүйнө пайдалуу илим берип, Аллахым эки дүйнө бактылуулугун насип кылып өзү ыраазы болуп өзү ыраазы кылсын. Кур'андын баалуулугу. Kur'anды түшүнүү үчүн эң оболу анын өзгөчөлүктөрүн жакшы түшүнүү зарыл. Kur'an бүткүл ааламдардын эгеси жана бардык макулуктардын бар болгон нерселердин кожоюну болгон Алла Тааланын сөзү. Kur'an жалгыз эле бир доорго же бир улутка таандык эмес. Анын мазмунунун кеңдиги, өкүмдөрүндөгү тактык, кыраатындагы уйкаштык, ырааттуулук жана олттуу бай көркөм баян ыкмасы Kur'андын эселтеден кыямат күнүнө чейинки бүткүл адамзатка Алла Тааланын кайрылуусу экенин көрсөтүп турат. Kur'андын маанилүүлүгүн жана барк баасын түшүндүргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Таала үчүн өзүнүн сөзү болгон Kur'андан баалуу эч нерсе жок деп таасын белгилеген. Дагы бир хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланын сөзүнүн, Kur'андын башка сөздөргө караганда улуулугу Алла Тааланын өзү жараткан макулуктарына болгон улуулугу сыяктуу деп Kur'андын кол жеткис баалуулугун, теңдешсиз улуулугун баса белгилеп өткөн. Ыйык Kur'андын башкы өзгөчөлүктөрүнүн бири кыямат күнүндө адамдарга шапаат кылуусу. Kur'ан бардык өтүнүштөрү аткарылуучу, коргоочу китеп болгондуктан, Kur'ан окуп, андан үйрөнгөн, нерселерин иш жүзүндө жашаган мусулмандарды кыямат күнү шапаатына калкалап, түбөлүктүү бейишке кирүүлөрүнө жардамчы болот. Иншаллах, ниетибизди жаңыртып, ар бир абалыбызда алхамдулиллах Kur'ан сүйүп окуучулардан бололу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Kur'анды окугула, ал окугандарды кыямат күнү шапаатчы болуп коргойт деп Kur'анды дайым окууга үндөгөн. Kur'an Алла Тааланын ыйык сөзү, анын тек бир гана тамгасы да дүйнөдөгү бардык нерседен баалуу. Ошондуктан Kur'an күнүмдүк жашоодогу жөнөкөй максаттар үчүн колдонулбашы керек. Колдонулбашы,
барк баасы төмөндөтүлбөсү керек. Куран окуп берүү аркылуу акча жана башка дүйнөлүк максаттарды көздөө өтө жаман жорук. Мындан да жаманы, билип билбестен Куранды түшүндүрүп жатамын деп ойлоп, элге өзүнүн жеке көз караштарын, ой пикирлерин туш келде айта берүү аркылуу Куранды күнүмдүк максаттарга курал кылуу болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийинки бир кездерде мындай адамдардын да ортого чыгаарын баяндап, кимде ким Куран окуса, сообун Алла Тааладан күтсүн. Кийинчерээк Куран окуучу бир бөлүк адамдар чыгат, алар күнүмдүк пайданы көздөшүп, Куранды курал кылып алышат деген. Көрүнүп тургандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран окуп бергенге акча алуунун да, күнүмдүк максат үчүн Куранды курал катары колдонуунун да туура жорук эместигин баса белгилеген. Жараткан Алла Тааланы, анын ыйык китеби Куранды тааныбаган, сүйбөгөн жана бул багытта тарбия ала албай калган адамдар бул өмүрдө жана акыретте далай кордукка, азапка кабылат. Аллахума ажирни минан нар. Таажылуу ата-энелер, балдарыбызды ислам түшүнүктөрү. Ошондуктан Куран күнүмдүк жашоодогу жөнөкөй максаттар үчүн колдонулбашы керек. Колдонулбашы, барк баасы төмөндөтүлбөсү керек. Куран окуп берүү аркылуу акча жана башка дүйнөлүк максаттарды көздөө өтө жаман жорук. Жараткан Алла Тааланы, анын ыйык китеби Куранды тааныбаган, сүйбөгөн жана бул багытта тарбия ала албай калган адамдар бул өмүрдө жана акыретте далай кордукка, азапка кабылат. Аллахума ажирни минан нар. Таажылуу ата-энелер, балдарыбызды ислам түшүнүктөрү, ислам адеби менен жетилдирип, жакшы адам кылып тарбиялоо үчүн Куран аларга ар тараптан жетик үйрөтүлүүсү зарыл. Балдарыбызга Куран окууну үйрөтүү менен бирге анын баалуулугун, маани маңызын мүмкүн болушунча жакшы түшүндүрүп, жүрөгүнө анын ыйыктыгын кыттай куюу зарыл. Коомчулукка да Курандын ислам маданиятын куруудагы башкы ролун так түшүндүрүп, бүткүл диний илимдер менен адеп ахлактын башаты Куран экенин таанытуу керек. Илгери атактуу ислам ойчул окумуштуулары менен илимпоздорунун өкүмдөрүнө Куран кандай баа жеткис орунда турганын балдарыбызга ылайыктуу тил менен түшүндүрүп берсек болот. Жүздөгөн улуу илимпоздордун бала кезинен тырмактайынан тарта Куранды жаттап чыккан соң илим алууну баштагандыгы белгилүү. Балдарга Куран илимин үйрөтүүдөн мурда эң оболу Куранды сүйдүрүү керек. Мусулман адамдын жашоосунда Курандын кандай маңыздуу, баалуу орду бар экенин мисалдар менен түшүндүрүү зарыл. Куран тарбиясын оболу Курандын беттеринен окууну үйрөтүү менен баштоо керек. Куран окууну үйрөтө баштоодон мурда балдарыңызга Куранды сүйдүрүп, ал өтө баалуу, кымбат жана ыйык нерсе экендигин такай жан дүйнөсүнө орнотуңуз. Бул жөндөм үй бүлөдөгүлөрдөн башталат. Ата-энесинин дайыма Куран окуп жатканын көргөн балдар Куран окууну бериле үйрөнө башташы мүмкүн. Ар бир ата-эне өз балдарына Алла Таала тартуулаган мээрим боорукерлик сезими менен өлөөрчө күйүнөөрү белгилүү. Бирок бала тарбиясында туура эмес ыкмаларга жол бербөө же кандайча жакшы тарбиялоо, ыймандык, адеп ахлактык бекем ишеним негизинде элге жарамдуу урпактарды өстүрүп жетилтүү оңой олтоң иш эмес. Балдарыбыз бактылуу болушун каалайбызбы? Анда аларга ыйман жана адепти, анын башаты болгон Куранды үйрөтүүбүз,
Албетте бул үчүн аларга болуп өзүбүз өрнөк болушубуз керек. Дегенкиси жараткан Алла Тааланы, анын ыйык китеби Куранды тааныбаган, сүйбөгөн жана бул багытта тарбия ала албай калган адамдар бул өмүрдө жана акыретте далай кордукка, азапка кабылаары бышык. Жок эле дегенде мындай адамдардан урабас ишенимди, адамзатка пайдалуу иштерди, эң сонун адеп ахлакты күтүү кыйын. Ошондуктан балдарыбызды кичинесинен тарта Куран менен тыгыз байланышта тарбиялоонун маңызын мен мусулман деген ар бир ата эне бекем көңүлгө түйүүбүз зарыл. Балдарына күйүнгөн ата энелер алардын материалдык жагына эле эмес, моралдык жагына да жакшылап көңүл буруу керектигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир топ хадистеринде баса белгилеген. Айрыкча өз балдарына Куран үйрөтүүнүн ата энелерге түбөлүк бакыт эшиктерин ачар себептердин бири экендигин көргөзгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким баласына Курандын бетинен Куран окууну үйрөтсө, өткөн жана келечектеги күнөөлөрү кечирилет. Кимде ким баласына Куранды жаттатса, Алла Таала ал адамды кыямат күнү толгон айдай нур жүздүү кылып тирилтет. Анын баласына оку деп айтылат. Баласы окуган ар бир аят аркылуу Алла Таала ата энесинин даражасын көтөрөт да, баласы жаттаган акыркы аяттарга чейин даражалары бийиктей берет. Алхамдулиллахи роббил аламин. Психологдордун изилдөөсүнө ылайык, курсактагы кезинен баштап 10 жашка чейинки аралыкта балдардын ички туюму, көмүскө эс тутуму толук калыптанат жана башка ар кандай тарбия таалимдер, илим билимдер ушул эс тутумдун үстүнө коно берет. Ошондуктан баланы төрөлгөндөн тарта багыттуу илимий тарбиялаганда демейдегиден зээндүү жана жетик адам болуп өсөөрүн айтышат. Кээ бир мусулман илимпоздор ушундай тыянакка таянып, жаңы төрөлгөн баласына ай сайын бир ирет Куранды баштан аяк угузушкан. Натыйжада 5 жашка жеткенде баласы өтө кыска убакыт ичинде Курани Каримди толук жаттап калганга жетишкен. Анткени төрөлгөндөн бери ага угузулуп турган Куран баланын ички эс тутумуна орногондо Куранды оңой эле жаттап бүткөн. Сүймөнчүк балдарыбызга Курандын көркөм кырааты менен баштан аяк толук угузуп турганыбыздын пайдасы зор. Ымыркайынан тарта телевизор жарнамалары, аңгы дөңгү фильмдер жана чак челекей музыкалар алардын аруу сезимин, тунук ички туюмун, таза ой кыялын талкалабасын десек, дүйнө акыреттик бакыттын башаты болгон Куранды бөбөктөрүбүздүн жан дүйнөсүнө гүл бакчасынын үрөөнүндөй эгип эртерээк жайгаштыруубуз керек. Иншаллах, Аллахтын жардамы менен. Окуу башкы максатпы? Куран окууну үйрөнүү ар бир мусулман үчүн албетте милдет жана сыймык. Окуганды үйрөнгөн адам мүмкүн болушунча кыраатын келтире, уккулуктуу, жагымдуу үн менен окушу сүннөт. Бирок маселени Куранды окуп коюу менен гана чектүү түшүнүп, аны окугандын соопторуна гана басым жасап отуруп алган дагы туура эмес. Башкача айтканда, Куран адам баласын 5 жолуна жетелеп, ага туура багыт бериш үчүн түшүрүлгөн. Ошондуктан Куранды окуп үйрөнүү менен бирге анын ар бир аятынын маанисине үңүлүп, андагы нускоолорду колдон келишинче так аткарууга аракет кылууга милдеттүүбүз. Муну демейде Куран менен жашоо деп атаса да болот. Ата энелер Куран окуу менен баламдын атагы чыксын же баланча сыйлык акча тапсын деген сыяктуу күнүмдүк жеңил максаттарды көздөбөстөн,
өз балдарына ыкыластуу түрдө Куран үйрөткөн болсо, акыретте бул дүйнөдөгү эч бир нерсеге өлчөгүс улуу урмат сыйга жана соопторго жетишет. Акыретте Курандын шапаат кылаары айтылган хадистердин биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул абалды мындай деп баяндайт: Куран окуган адамдын энесине жана атасына бүт дүйнө менен баалап бүткүс эки сыйра сарпай кийдирилет. Алар бизге булар неге кийдирилди деп сурашканда, балаңар Куранды үйрөнүп, Куранда көрсөтүлгөндөй жашагандыктан сыйландыңар деп айтылат деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Демек, Куранды жөн гана окуп коюу, арабчасын окуу эле жетиштүү эмес. Муну менен бирге Куранды сүйүү, Куран акыйкаттарын коргоо жана Куранда көрсөтүлгөндөй өмүр сүрүү керек деген сөз. Андыктан Курандын арабча текстин жаттап коюу же окуп коюу менен эле чектелип калуу мусулман үчүн уят жорук. Куран акыйкаттарын үзгүлтүксүз үйрөнүп, Куранга тыгыз байланган нурдуу жашоо үчүн күн сайын алга жылуу ар бир мусулман үчүн баш тарткыс милдет. Балдарга Куран үйрөткөндө андагы түпкү асыл эреже мыйзамдарды үйрөтүүдөн мурда Куранда келген пайгамбарлардын жашоо өрнөктөрүн анын түшүндүрмөлөрүнөн, котормолорунан окуп берсе болот. Ошондой эле балдарга түшүнүктүү тил менен анда келтирилген мисалдарды кайталап, Куранды сүйдүрүү зарыл. Балдардын зээнин мисалдар жана аңгемелер өзүнө тартат. Андыктан бул аңгеме мисалдар алардын эсине сакталып, жан дүйнөсүнө жылуу таасир калтырат жана алардын эс тутум дүйнөсүн туура калыптандырат. Алар жакшы жаманды пайгамбарлардын мисалы менен үйрөнөт да, Куран акыйкаттарын өз өмүрүнө сиңирүүгө даяр болот. Муну менен бирге кыска сүрөлөрдүн мазмундарын да ошол сүрөлөрдү жаттоо учурунда ылайыктуу тил менен балдарга түшүндүрүү абзел. Алар жаттаган Куран тексттеринин негизги мазмунун кошо үйрөтүү балдардын жакшы мусулман болуп жетилүүсүнө пайдалуу. Кыскасы, арыганын барынча курулай жаттатуудан сактануу зарыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран кызматчыларынын ата-энелерине акыретте берүүчү сыйлыктын кандай жогору болоорун баяндап мындай деген: кимде-ким Куран окуп, ошол Курандагыдай өмүр сүрсө, кыямат күнү анын атасына бир үйдүн ичинде жаркыраган күндүн жарыгынан да көркөм асыл таажы кийдирилет. Эми Куранда көрсөтүлгөндөй жашап өткөн адамдын ошондогу абалын өзүңөр элестетип көргүлөчү. Бул хадисте Куран окуган жана анда көрсөтүлгөн эрежелер менен жашай билген чыныгы мусулман адам менен анын ата-энесине берүүчү сооп жана сыйлар салыштыруу, окшотуу жолу менен элестүү түшүндүрүлгөн. Бирок андай мусулмандын өзүнө берүүчү сыйлыктар толук сүрөттөлгөн эмес. Демейде мындай сыйлыкты ааламдагы ар кандай бир нерсеге окшотуп түшүндүрүп берүү мүмкүн эместиги туюнтулган. Куран окуу жана анын талабы боюнча жашоонун акыретте так гана ата-энеге эмес, үй бүлөдөгү башка туугандарга да шапааты тиип, бейишке жол алдырат. Башкача айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен кошо Куран да шапаат кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: кимде-ким Куранды окуп, анда көрсөтүлгөндөй өмүр сүрө билсе, Алла Таала аны бейишке киргизет. Анан аны окуган кишинин үй бүлөсүндөгүлөрдөн тосокко өкүм кылынган 10 кишиге шапаат кылат. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым
баарыбыздын билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым ушу окуп аткан Курандарыбыздын шапаатына, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына ээ кылып, амал кетебизди оң колубуздан берип, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, Аллахым кабыл кылсын. Архамар рахимин, Робби اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم خير آمين يا أرحم الراحمين. Көкірөсүн көзүн ачып, тилибиздин түйүн чечип, Аллахым өзүнүн тандалган Куран ээлеринен кылып, Куранды сүйүп окуп, амал кылып, үйрөнүп, үйрөтүүчүлөрдөн кылып, эки дүйнө бактылуу насип кылсын. Өзүнүн астына өрөсү ыраазы болгон абалда гана бейишин көрсөтүп туруп, акыркы келмебизди لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله келмеси менен жашап өтүү бактысын. Амин деп алакан жай отурган ар бирибизге насип кылсын. Амин я архамар рахимин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад жазаллаху Мухаммадан саллаллаху тааля алейхи ва саллям бима ахлуху. Аллах разы болуп өзү разы кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дүйнө акыреттик бакыттын башаты болгон Куранды бөбөктөрүбүздүн жан дүйнөсүнө гүл бакчасынын үрөөнүндөй эгип эртерээк жайгаштыруубуз керек. Иншаллах, Аллахтын жардамы менен. Окуу башкы максатты. Куран окууну үйрөнүү ар бир мусулман үчүн албетте милдет жана сыймык. Окуганды үйрөнгөн адам мүмкүн болушунча кыраатын келтире, уккулуктуу, жагымдуу үн менен окушу сүннөт. Бирок маселени Куранды окуп коюу менен гана чектүү түшүнүп, аны окугандын соопторуна гана басым жасап отуруп алган дагы туура эмес. Башкача айтканда, Куран адам баласын 5 жолуна жетелеп, ага туура багыт бериш үчүн түшүрүлгөн. Ошондуктан Куранды окуп үйрөнүү менен бирге анын ар бир аятынын маанисине үңүлүп, андагы нускоолорду колдон келишинче так аткарууга аракет кылууга милдеттүүбүз. Муну демейде Куран менен жашоо деп атаса да болот. Ата-энелер Куран окуу менен баламдын атагы чыксын же баланча сыйлык акча тапсын деген сыяктуу күнүмдүк жеңил максаттарды көздөбөстөн өз балдарына ыкластуу түрдө Куран үйрөткөн болсо, акыретте бул дүйнөдөгү эч бир нерсеге өлчөгүс улуу урмат сыйга жана соопторго жетишет. Акыретте Курандын шапаат кылаары айтылган хадистердин биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул абалды мындай деп баяндайт. Куран окуган адамдын энесине жана атасына бүт дүйнө менен баалап бүткүс 2 сыра сарпай кийдирилет. Алар бизге булар неге кийдирилди деп сурашканда, балаңар Куранды үйрөнүп, Куранда көрсөтүлгөндөй жашагандыктан сыйландыңар деп айтылат деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Демек, Куранды жөн гана окуп коюу, арабчасын окуу эле жетиштүү эмес. Муну менен бирге Куранды сүйүү, Куран акыйкаттарын коргоо жана Куранда көрсөтүлгөндөй өмүр сүрүү керек деген сөз. Андыктан Курандын арабча текстин жаттап коюу же окуп коюу менен эле чектелип калуу мусулман үчүн уят жорук. Куран акыйкаттарын үзгүлтүксүз үйрөнүп, Куранга тыгыз байланган нурдуу жашоо үчүн күн сайын алга жылуу ар бир мусулман үчүн баш тарткыс милдет. Балдарга Куран үйрөткөндө, андагы түпкү асыл эреже мыйзамдарды үйрөтүүдөн мурда Куранда келген пайгамбарлардын жашоо өрнөктөрүн анын түшүндүрмөлөрүнөн, котормолорунан окуп берсе болот. Ошондой эле балдарга түшүнүктүү тил менен анда келтирилген мисалдарды кайталап, Куранды сүйдүрүү зарыл. Балдардын ээнин мисалдары жана аңгемелер өзүнө тартат. Андыктан бул аңгеме мисалдар алардын эсине сакталып, жан дүйнөсүнө жылуу таасир калтырат жана алардын эс тутум дүйнөсүн туура калыптандырат. Алар жакшы жаманды пайгамбарлардын мисалы менен үйрөнөт да,
Куран акыйкаттарын өз өмүрүнө сиңирүүгө даяр болот. Муну менен бирге кыска сүрөлөрдүн мазмундарын да ошол сүрөлөрдү жаттоо учурунда ылайыктуу тил менен балдарга түшүндүрүү абзел. Алар жаттаган Куран тексттеринин негизги мазмунун кошо үйрөтүү балдардын жакшы мусулман болуп жетилүүсүнө пайдалуу. Кыскасы, арыганын барынча курулай жаттатуудан сактануу зарыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран кызматчыларынын ата-энелерине акыретте берүүчү сыйлыктын кандай жогору болоорун баяндап мындай деген: кимде-ким Куран окуп, ошол Курандагыдай өмүр сүрсө, кыямат күнү анын атасына бир үйдүн ичинде жаркыраган күндүн жарыгынан да көркөм асыл таажы кийдирилет. Эми Куранда көрсөтүлгөндөй жашап өткөн адамдын ошондогу абалын өзүңөр элестетип көргүлөчү. Бул хадисте Куран окуган жана анда көрсөтүлгөн эрежелер менен жашай билген чыныгы мусулман адам менен анын ата-энесине берүүчү сооп жана сыйлар салыштыруу, окшотуу жолу менен элестүү түшүндүрүлгөн. Бирок андай мусулмандын өзүнө берүүчү сыйлыктар толук сүрөттөлгөн эмес. Демейде мындай сыйлыкты ааламдагы ар кандай бир нерсеге окшотуп түшүндүрүп берүү мүмкүн эместиги туюнтулган. Куран окуу жана анын талабы боюнча жашоонун акыретте так гана ата-энеге эмес, үй бүлөдөгү башка туугандарга да шапааты тиип, бейишке жол алдырат. Башкача айтканда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен кошо Куран да шапаат кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: кимде-ким Куранды окуп, анда көрсөтүлгөндөй өмүр сүрө билсе, Алла Таала аны бейишке киргизет. Анан аны окуган кишинин үй бүлөсүндөгүлөрдөн тосокко өкүм кылынган 10 кишиге шапаат кылат. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым баарыбыздын билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым ушу окуп аткан Курандарыбыздын шапаатына, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына ээ кылып, амал кетебизди оңголуштан берип, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, Аллахым кабыл кылсын. Архамар рахимин, Робби шохли содри ва ясирли амри вахлул уқдатам мин лисани яфқаху қаули Робби ясир ва ла туяссир Робби таммил хайр. Амин я архамар рахимин. Көкірөсүн көзүн ачып, тилибиздин түйүн чечип, Аллахым өзүнүн тандалган Куран ээлеринен кылып, Куранды сүйүп окуп, амал кылып, үйрөтүүчүлөрдөн кылып, эки дүйнө бактылуу насип кылсын. Өзүнүн астына өрөсү ыраазы болгон абалда гана бейишин көрсөтүп туруп, акыркы келмебизди ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух келмеси менен жашап өтүү бактысын амин деп алакан жайып отурган ар бирибизге насип кылсын. Амин я архамар рахимин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад жазаллахана Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям бима ахлуху. Аллах разы болуп, өзү разы кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.